Бакай Ата районунун Миңбулак айылындагы мукташ үй бүлөлөр кышка карата жардам алышты. Жогорку кеңештин депутаты Руслан Жакышев эл элине акысыз көмүр таратты. Аярлуу катмардагы 100 үй бүлөнүн ар бири жарым тонна кара алтын менен камсыз болуп, кышка камылга көрүштү. Буга чейин ушу Бакай Ата районунда 9 айыл өкмөт бар болсо, ошонун 7 айыл өкмөтүндө 778 үй бүлөгө былтыр мурда эле көмүр таратканбыз. Ошол менен биргеликте эле мен депутат болуп келген күндөн баштап бир эле мамлекеттин казынасын карай бербестен ушу чет элдик донорлор менен инвесторлор менен иштешип, Бакай Атанын ичиндеги баардык мектептерге интерактивдүү доска акыркы үлгүдөгү, ошол эле компьютерлер, ички жолдорун жасатып, ошол эле Шадыкан айыл өкмөтүндө 500 гектар суу жетпеген жерге суу чыгарып берүүгө жетиштик. Эл өкүлү тарабынан көрсөтүлүп жаткан бул камкордукка айылдын тургундары ыраазы. Мына балдарыбызга чоң рахмат. Көмүргө элдин баары эле муктаж да. Эми жанагы колунда жаш элмектерге берип атыр, бул эң сонунда. Көмүрдөн азыр 8 күндөн болуп атыр мынакей. Ошону бекат чүлүп берип атканына кандай эң ыраазы. 500 килодан алып берип атат. Ар бир үй бүлөлөргө. Бул деген чоң жардам да. Ошо үй бүлөлөргө рахмат. Ушулардын өмүрү узун болсун. Дайыма ушинтип ушулар ынтымакта да жардам бере берсин. Бүгүн минти биздин айылдан чыккан балдарыбыз элге аз камсыз үй бүлөлөргө көмүр таратып атат. Биз буларга ыраазыбыз. Кыш мезгили жакындап калгандыктан айыл тургундары кампаларын көмүр менен толтурушууда. Бирок кышка карата камылганы өз учурунда көрө албаган жана кара алтынды сатып алуу кыйынчылыкка турган үй бүлөлөр бар. Көмүр менен камсыз болуп жаткан тургундар айылдагы аз камсыз, мүмкүнчүлүгү чектелген жана муктаж үй бүлөлөр болуп саналат. Миңбулак айылына 100 адамга жарым тоннадан көмүр таратат. Азыр мына Боутеректе таратылат экен. Кудай кааласа жакшы. Буга чейин дагы биздин айылга жакшы иштерди кылып кеткен. Бул биринчи жолу эмес. Былтыр дагы, мурда жылы дагы келип ушундай жарандарга жардам берген. Ошондой эле эл өкүлү Руслан Жакышев тарабынан Бакай Ата айылында жашаган 100 үй бүлөгө жана Боутерек айылындагы 100 үй бүлөгө акысыз жарым тоннадан көмүр таратылды. Жалпы Бакай Ата районундагы 300 үй бүлө кышка карата кара алтындан колдоо алышты. Сеймак Барманов, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Бакай Ата району.